Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Баарыбызга белгилүү болгондой, азыркы учурдагы кырдаалга байланыштуу окуучуларга аралыктан билим берүү колго алынууда. Мугалимдер менен ата-энелер сиздер биргеликте балдарыбызды аралыктан окутууну жүргүзө баштадык. Андыктан сиздерге бир нече эрежелерди жана маалыматтарды айта кетүүнү туура таптым. Аралыктан окутуунун эрежелери. Алгач эмнелерди эске алуу керек? Сабактын башталуу убактысын ар бир ата-эне билишиңиздер керек. Баланы сабакка такай үзгүлтүксүз катышууну көзөмөл кылыңыз. Компьютер же телефон электр кубаттуулугу убагында толтурулсун. Тактап айтканда, сабак учурунда телефон өчүп калбосун, камсыздаңыз. Балдарды аралыктан окутууда ата-энелердин милдети. Балаңыз менен биргеликте күн тартибин түзүңүз. Күн тартибине көзөмөл кылыңыз. Аны колдоп, сабак окуусуна жардам бериңиз. Сабак башталган мезгилде баланы телефон жана телевизор менен камсыз кылыңыз. Аралыктан окутуу мезгилинде балдарыңыздарга жакындан жардам бериңиз. Түшүнбөгөн суроолоруна мугалим менен биргеликте жооп издеңиз. Чыдамкай жана сабырдуу болуңуз. Аралыктан сабак окуу учурундагы эрежелер. Аралыктан окуу башталганда бөлмөдө ашыкча үндөр өчүрүлсүн. Баланын сабак окуусуна башка балдарыңыз же дагы кандайдыр бир тоскоолдук жаратуучу абалдар болбосун. Бала башка нерселерге алакты болбосун. Балаңыз менен төмөнкүлөрдү аткарыңыз. Бала сабак окуп жатканда сиз жанында болуп жардам бериңиз. Балага дем күч болот. Балаңыз менен кошо ырларды жаттаңыз, китеп окуңуз. Өтүлгөн темаларды биргеликте талкуулаңыз. Балаңыздын жетишкен ийгиликтерин айтып, мактап туруңуз. Анткени бала өзүн ишенимдүү сезсин. Урматтуу ата-эне, биз сиздерди ишендирип кете алабыз. Балаңыз убактысын туура пайдаланып, өз алдынча иштөөнү колго алат. Сиздин үй жумуштарыңызга аралыктан окутуу тоскоолдук жаратпайт. Мугалимдер тараптан онлайн окутуу жана кайтарым байланыш өз убагында болуп турат. Балаңыз сабактан тышкары кошумча кызыктуу маалыматтар менен камсыздалып турат. Урматтуу ата-энелер, эң негизги сиз билип алчу нерсе балаңызды сабакка 5 минутта эрте даярдаңыз. Китеп дептерлерин, ручкаларын 5 минут эрте даярдап алсын. 8 апрелден баштап аралыктан окутуу башталганы турат. Биз жиберген сабактардын жадыбалы боюнча сиз дагы абдан кызыктар болуп, балаңызга көзөмөл кыласыз деп ишенемин. Азыркы учурдагы кырдаал убактылуу гана нерсе. Ушундай кырдаалдан баарыбыз чогуу биргеликте, ынтымакта балдарыбызды аралыктан туура окутуп алсак. Урматтуу ата-энелер, мен сиздерге ишенем. Балдарды аралыктан окутууга сиз эң биринчи жардамчы болосуз. Анда
Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Аралыктан окутуудан кезиккенге чейин саламатта калгыла.